Бул сиздер урматтаган адам жөнүндө билүү мүмкүнчүлүгү. Мен кадимки эле жөнөкөй үй бүлөдө төрөлгөнмүн. Биздин жөнөкөй үйдүн сүрөтү. Бул менин маркум атам Ж.К. Балагунанын сүрөтү. Бул менин апам. Акыркы жолку кучакташуу. Мен апамдын курсагында 9 ай эмес 15 ай болгонмун. Мен төрөлгөн оорукананын сүрөтү. Мен төрөлгөндө 7-чи күнү мага ат коюу салтанатында жакынкы жерде бир компания суу чыгаруу үчүн жер чукуп жатышкан. Ошол жактан кокусунан карама каршы жака бир чоң таш учуп келип, дал биздин жөнөкөй үйдүн чатырын бузуп кирип, мен жаткан жердин өзүнө түшкөн. Эч ким билбейт ымыркай тиби Жошуаны ошол жерден үйдүн башка бурчуна ким жылдырганын. Тиби Жошуа пайгамбарды мен ал башталгыч классында окутканмын. Ал шайыр бала болчу. Ал класстын башчысы болгон эмес, бирок өзүнү башчыдай алып жүрчү. Эгер сүрөттү карасаңыз, мен канчалык кичине болгонумду башкаларга караганда. Бирок мен дайыма сыйынууну алып жүрчүмүн. Менин мугалимдерим жана классташтарым мени кичинекей пастор деп атачу. Ал өзүнү пастор сыяктуу алып жүрчү. Иса Машаяктын атынан биз сыйынабыз, амин. When a madman Степандын англисче мектеби бир күнү бир жинденген адам чоң бычак менен мектепке бастырып келгенде, бул жинденген кишини эч ким кетире алган жок. Тиби Жошуа пайгамбар ал кишиге келип, бычагыңды мага бер деди. Ал муну буйрук бергенде айтты. Ал киши жөн эле бычагын берип койду. Анан ал ага кет деди. Ал жерде калба. Ал кетип калды. Менин бул жерге келүүмдүн себеби, мен бул жерге пайдубал тургузууга келдим. Биз бүгүн бул жерде синагоганы баштайбыз. Амин. Мен Исанын атынан ээрчүүнү чечтим. Бүт оюм коюп, бүт жүрөгүм менен айтып жатам. Эгер мен муну бүт жүрөгүм менен айтпай жатсам, сиздер бүт элдер синагогасы жөнүндө алда канча унутуп коймоксуңар. Мен айыктыруучу эмесмин. Бирок мен айыктыруучуну билем. Анын аты Иса Машаяк. Иса Машаяк керемет жаратуучу жана керемет жасоочу өзгөргөн эмес. Ал кече, бүгүн жана түбөлүктүү ошол бойдон. Анын ичинде кереметтер болот. Ошондуктан биз анын ичинде бир нерселерди кылып жатканыбызда, биз аны Машаяк өзү кылып жаткандай кылабыз. Сиз бошсуз. Иса, сага рахмат. Мен сүйлөй алам, мен тамак жей алам. Мен буларды кылалчу эмесмин. Кереметтер жана баардык Кудайдын баталары качан биздин муктаждыктарыбызды майлоого койгонубузда ишке ашат. Кудайдын сөзү айыгуу
алышыбызды айтат, бошонуу алышыбызды айтат, бата алышыбызды айтат. Ошондой болсо да биз башкаларга өзүбүздө жок нерсени бере албайбыз. Ал нерсе бүттү. Ал нерсе бүттү. Бала боштонду калды. Кудайга даңк. Мени машина менен мотоцикл сүзүп кеткенинен эки көзүм көрбөй калган. Иса Машаяктын атынан айыгуу. Мен көрө алам. Ымыркай айланып жатат. Ал туура абалга келиш үчүн айланып жатат. Кудуреттүү Иса Машаяктын аты менен. Кудуреттүү бул Иса Машаяк. Биздин ичибизде жашаган жана ал сөздөн алып чыгат. Качан биз Кудайдын сөзүн аткара баштаганыбызда, ал биздин ичибизде биз аркылуу кыймылдай баштайт. Ошол сиздин ичиңиздеги сөз Иса Машаяктын эквиваленти болуп саналат. Сиздин ичиңиздеги жеке ал өзү жашаган. Сиздин ичиңиздеги басымдуулук кылган сөз сизди башкарган Машаяк болуп саналат. Иса Машаяктын кудуреттүү исми менен айыгып кет. Иса Машаяк кече, бүгүн, эртең түбөлүктө ошол бойдон. Иса рахмат сага, мен атым Яков Андер. Мен профессионалдык регбинин оюнчусумун. Оору башка жок. Мен адаммын. Баарыңыздарга эле окшош. Эгер бир айырмачылык болсо, эгер мен кыла алган нерсени сиздер кыла албай жатсаңыздар, анда мен ишенем бул Кудайдын адилеттүүлүгү. Анткени Ыйык китеп айтат, ким качан биз Кудайдын адилдигин алганыбызда ал биз үчүн болот. Ал биз тарапта болот. Ал биздеги эң сонуна татыктуу. Менин бутум толугу менен айыгып кетти. Сиздин бутуңуздун айыгуусу сиз Кудай үчүн жашайм дегениңизден улам. Ошол үчүн айыгуу үчүн акча эч ким сурабайт. Акча алып кел, тамак алып кел. Аны муну деп сурабайт. Кудайга арналган жашоо. Мына ошон үчүн сиз айыгуу алып жатасыз. Чык. Сиз айыгуу алдыңыз. Ооба мырзам. Сиз айыгуу алдыңыз. Бутуңузга колуңузду тийгизиңиз. Наркы бутуңузга дагы. Мен бул жердемин, ал жакта жокмун. Иса дароо болуп жаткан окуяга келди. Бул жерде бизде айыктыруучу майлоо бар. Мен аны сезип жатам. Эгерде айыктыруучу майлоо кайсыл бир жерде болсо, биз ишенимибиз аркылуу муктаждыгыбызды майлоого коебуз. Майлоо бул Кудайдын күчү. Кайсыл жерде Кудай болсо, ал жерде күч бар. Кудайды уксаң, күч да кошоугасың. Бул жерде бүт элдер сыйынуу синагогасында сөз өсүп турган күч болгон жана боло берет. Ошон үчүн биз бул жерде болуп жаткандарды даана көрүп турабыз. Чык. Иса Машаяктын атынан чык. Иса Машаяктын кудуреттүү исми менен чык. Иса Машаяктын атынан. Кандай гана рух сиздин жашооңузду кыйнабасын, сен рух, мени ук. Чыгып кет.
Мен ханмын, ал менин аялым, ал менин ханышам. Мен ханмын. Мен аны билбейм. Сен мени билбейсиңби, ооба? Менин аялым бар. Ал ким? Мен аны билбейм. Сен мени билбейсиңби? Сиз аялыңызды кучактаңыз. Сиз өзүңүздүн аялыңызды бошоттуңуз. Иса эч качан биз менен коштошкон эмес, ал эч качан айткан эмес, башка кереметтер болбойт деп. Эч качан айткан эмес, башка бошонуу болбойт деп. Эч качан айткан эмес, башка куткарылуу болбойт деп. Исадан болбогон бардык нерселер Исанын атынан чыгып кет деп буйрук берем. Анда жыландын руху бар. Ушул сыяктуу нерселер адамдарды кыйнашат. Анын ичиндеги рухтун айынан ага ачып бергиле. Эшиктерде Кудайдын периштелери турат. Күч бар. Ал бул жерден чыккысы келип жатат, бирок бул күч аны артка кайтарып жатат. Бул күч сырттан жана ичтен бөлүп туруучу. Мен легионмун. Мен кыймылдап жатканда ак кийимчен адамдарды көрдүм. Нур жүздүү, алардын от шамдалы бар болчу. Пастор Суранч мени бошот. Бул жака кел. Сен кимсиң? Сага бошонуу керек. Сен бир коомго таандыксың, клубка, чогулушка. Сен бирөөнүкүсүң. Ал машаякчылардык эмес. Сен өзүңдү сойкулук менен алек болгонуңду байкайсың. Ойноштук кылып жатканыңды байкайсың. Ар кандай жаман нерсе менен алек болгонуңду байкайсың. Ооба, бул чындык. Теңир сени бошотот. Чык. Чыгып кет. Кудайдын адамы бул адам үчүн сени жагат. Иса Машаяктын кудуреттүү менен. Эгер мен аны кууп чыкпасам, ал мени кууп чыкмак. Элдер менен сурашат, эмне үчүн керемет, эмнеге айыгуулар, эмнеге пайгамбарчылык бардык жерде боло бербейт деп. Кудай керемет жышандарды жыйындан кармап турат. Качан? Эки нерсе бирикмейинче, кошулмайынча. Эки нерсе бирикмейинче. Сөз жана рух. Азыркы убакыттан баштап сиз сүйлөгөн сөз майлансын. Жаман рухтардын көрүнүштөрү чыгып кет. Жаман рухтардын көрүнүштөрү. Сиз жөн гана кабыл алышыңыз керек. Анын сөзү бул айыгуу. Сиз ушуну кабыл алганыңыздан кийин кудуреттүү Кудай менден жашаган сөз аркылуу бошото алат. Ар бир каршылык көрсөткөн рух. Тур ордуңдан. Бул жака кел. Аны бул жака алып келгиле. Мен аны жок кылдым, кыйраттым. Сен бул жака чык. Тур ордуңдан. Бул жака чык. Жака кел, бул жака кел. Чык. Ордуңдан тур. Кош келди Жошуа. Мен бул дүйнөгө эмне үчүн төрөлсөм, эмне үчүн жашап жатсам, мен өмүрүмдү ошол нерсеге арнайм. Ошол нерсени бул жерде кылганы келдим.
Synagogue Church of All Nations started from the giving ministry. Right from the beginning of this ministry, it has been the church, the giving ministry. What comes from the church goes to the ministry of giving to raise the standard of living, help the needy, help the widow, help the orphan. Anh về tự. Everything is gone. Our houses, everything. There's nothing to eat. There's nothing to drink. You have water or food there.